Жерде сууда жашоочулар. Бакалар, курбакалар, саламандралар, тритондор жерде сууда жашоочуларга киришет. Жерде сууда жашоочулар жер жүзүнүн бардык аймактарында бар. Бул жаныбарлар жерде да, сууда да жашай алышат. Алардын өзгөчөлүгү жерде сууда жашай алгандыгында. Жерде сууда жашоочулар өтө чоң болушпайт. Денесинин температурасы айлана чөйрөнүн температурасына жараша болот. Териси жука жана нымдуу. Териси кошумча дем алуу органы сымал кызмат аткарып, абадагы кышкылтекти жута алат. Айрым бакалар менен курбакалардын териси калың жана томпок. Алар кургак чөйрөдө да жашоого ылайыкташкан. Жерде сууда жашоочулардын бардыгы аңчылар. Анча чоң эмес бакалар жана саламандралар, курт кумурскалар жана майда балыктар менен азыктанышат. Чоң курбакалар чычкандар менен чымчыктарды жешет. Кээ бир бакалар менен саламандралардын тилдери узун жана жабышкак болушат. Тилдерин тез ыргытып, курт кумурскаларды ага жабыштырып илип алышат. Бакалар укмуш секиришет. Булчуңдуу арткы буттары менен бир секиргенде эле өзүнүн узундугунан 12 эсе ашык аралыкка секире алышат. Салааларынын арасындагы жаргактар бакалардын сүзөөсүнө шарт түзөт. Бак дарактарда жашаган бакалар өзгөчө жабышкактары аркылуу бутактан бутакка секире алышат. Курбакалардын арткы буттары жакшы өрчүгөн эмес. Алар акырын ооп басышат, секире алышпайт. Жерде сууда жашоочулар сууга жумшак чел капталган жумурткаларын, уруктарын ташташат. Жумурткалардан чөмүч баштар чыгып, акырындык менен бакага айланып, суудан кургакты карай көчүшөт.